Кара Балта шаарында контрафактык алкоголдук продукция чыгарган завод аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Маалыматка ылайык УКМК финансы министрлигине караштуу алкоголдук ичимдиктер рыногун жөнгө салуу жана контролдоо боюнча мамлекеттик салык кызматынын департаментинин кызматкерлери менен биргеликте ОЖЧКсынын жасалма алкоголдук продукциясын өндүрүү жана сатуу боюнча ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. 17 мартта өндүрүштүк масштабта алкоголдук продукциянын мыйзамсыз даярдоо, сактоо жана сатуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кара Балта шаарынын ОЖЧК заводунун ичинен акциздик маркалар менен 15 000 бөтөлкө өлчөмүндөгү даяр алкоголдук ичимдиктердин ири партиясы табылды. Тинтүү учурунда андан тышкары 28 тоннага жакын эсепке алынбаган этил спирти, 100 000ден ашык күмөндүү пайдаланылбаган акциздик маркалар жана башка компоненттер, пробка фирмалык этикеткалар табылды. Учурда кылмыш иши үчүн маанилүү болгон бардык жагдайларды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.